Мен өзüm Дене Тарбия институтун 1990-жылы бүткөм. Эркин күрөш федерациясынын чечими менен, ошонун выбору менен Шерал Сыдыков атындагы Олимпиада резервтер окуу жайына машыктыруучу болуп келгем. Ал жерде 28 жыл иштедим. Өзüm СССР спорт чеберимин, эркин күрөштөн Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу болдум. Бирок биз спортчулар бардык нерседен айта беребиз. Бирок эч убакта болгон көйгөйдү ачык айтпайбыз. Баарыбыз жашырып, нерсе тиги менин тууганым, менин досум деп. А эмне үчүн биз жашырыбыз керек? Жана дагы мага бирөөлөр айтты. Муну айтпаңыз, тигини айтпаңыз деп. Макул дедим. Кече дагы мурда күн бирөөлөр айтты. Сен ачык айтсаң, акчасы бар немелер эртең бир жүгүн сени өлтүртүп коет. Сен бала чакаңа бирдекени салып, же сени өт милицияга барып камап коет. Ошондуктан сен эч нерсени айтпа, оозуңду жаап барсаң жөн отур деди. Бирок мен ошондой эле отурайын десем, менин ички сезимдерим жана жүрөгүм айтып атат, сен антип отурба. Өлүм бар, ар бир адам башында бирөө айтышың керек деп. Мен айта турган нерсем 2 жыл мурун 2018-жылы мен жана Мусабаев, Бекбанов, Асылбеков, Искенов агайлар баарыбыз законсуз интернаттан айдалганбыз. Мына жерде интернаттын выпускниктери баары турат. Эч кандай закону жок эле биз айдап жиберген. Ошол кездеги биздин Аманкулов деген министрге келип биз кайрылдык. Карап коюңузчу деп. Ал киши бизге кагаз жазып берип койду. Bizde аттестационный комиссия деген жок деп. Аттестационный комиссия жок болсо эмне үчүн аттестацияны өткүзүп анан жамандап туруп бизди кетирет? Мен өмүрүмдүн баарын спортко бердим. 23 жашымда 90-жылы ошол жерде выбор менен келип интернатта калып тренер болуп иштегем. Мына быйыл 30 жыл болуп атат институт бүткөнүмө. Бирок кор болуп талага бизди ит катары айдап жүргөн адамдар ошол жерде дал отурат. Баягыда бүт интернаттын выпускниктери, ата-энелер баарыбыз келдик да митингде кылдык, баарын кылдык. Жана жаңы болгон министрге айттык, мындай коррупционерлер кетиш керек деп. Жок, кетпей эле дайыл отурат. А биз келип туруп, бала, муну кылсаң болот эле тигүү деп жаңы министрге айтсак, ал болсо айтат. 20 күн мурун айткан. 20дан ашык жаман иштери бар экен, анын баарын аудит текшерди. Бухгалтер кол койду, бирок тиги директор кол койбой жатат деп. А биз айттык, эмне койбойт десек, мен акт түзүп өткүзөм деген. Бүгүн мына 26 күн болду, али кеч өтө элек. Биз ошол барган элдердин баары барып атабыз. Жок. А биз ойлоп атабыз, ал жаш баланын үстүнөн значит давление болуп атат. Ак үйдөнбү, көк үйдөнбү? Мүмкүн ошо депутаттар келип не өтүп атабы? Ал баланы иштетпей атат. А коррупционер болуп отурат. Анан көп жерде эле жанагылар айткандай, акчасы барлар соттон утуп алат экен. Бизге ошогон байкуштар айла жок, 2 жылдан бери жумуш жок, мына астыңызда турабыз. Жумуш жок, талада жүрүп атабыз. Канчадан эмгектерибиз кетти. Кечирип коесуз, мен сөзүм аягына чейин чыгып коеюн. Анан айта турган сөз. Мына жерде отургандардын баары билет. Бирок баары оошторун жаап отурат да. Мына даже ошо менен чогуу сапарда жүргөндөр отурат, алдыда отурат, артта отурат жигиттер. Мен айтат элем, бирөөлөр айтты, сен айтып койсоң, ошол сөзүң үчүн сотко камаласың деп. Ой, айланайындар. Бир кезде бузукулук кылып, сойку кыздарды башка мамлекеттерге апарган адам кайсы адамга тарбия берет жана насаат айтат, ошону айткылачы. Анын жерде отурган баарыңар билесиңер, бирок баарыңар өзүңөр жаап отурасыңар. Өзүңөр элестеткилечи, эмне деген заманга баратабыз биз? Мындай башка түшкөн оор нерсе, мисалы үчүн мына бирөөлөр отуруп күлүп атат, чылдыңдап. Байкуш болуп калган тур. Ооба, азыр мен байкуш болуп калдым. Бирок эртең сен да байкуш болуп калышы ыктымал. Ошол көпөс болуп отургандар, башкалардын баары байкуш болуп калышы ыктымал. Эмне үчүн биздин аксакалдар аксакалдыгын айта албайт? Караларыбыз калыстыгы жок жүрөт. Эмне үчүн биз баш болуп баратабыз? Мына берде Каныбек агайыбыз отурат. Биздин спортчулар мына жекме-жек чыкканда кимдин астында тизе бүгүп, кимге кулдук курдук эле. Дайыма уран көтөрүп, маластын атынан, жерибиздин атынан келип туруп, биринчиликтерди алганга аракет кылып жүрдүк го баарыбыз. Канча деген уландарды тарбияладык. Анан эми дагы айта кеткен нерсе, өзүбүздүн көйгөйдү айттык. Эми дагы бир көйгөй. Биздин жазуучулардын арасынан мүмкүн уккандар жаман көрүшү ыктымал, канча деген эл батырлары бар. Артисттерден бар. Бирок алардын ийгиликтерин карасак, ушу Советтер Союзунун чөлкөмүндө жана башка экен. Ошондой эле биздин бир гана Чыңгыз Айтматовду 137 мамлекет билет экен, башкасын көптөр деле билбейт. Мына Советтер Союзу билбесе. А спорттун эң жетишкен жери бул Олимпиада. Европанын 2 жолку, дүйнөнүн 4 жолку, Олимпиада оюндарынын чемпиону Каныбек Осмоналиевке эл батыр деген наамды берип койсо болбойбу? Же бир кыргыз эли ошондой батырларды өлгөндөн кийин гана сыйлайбызбы? Мына марафондон дагы Сатымбулга чейин эч ким болбоптур. Марафондон бронзаны алган Олимпиадада СССРдин мамлекетинде. Адам бери 40 жыл өттү, барбы? Жок. Ал кишибиз өтүп кетти. Өткөндөн кийин мактайбыз, Сатымбулда эч ким жок деп. Мына какебиз асыбызда турат.
быйыл мына 67-ге келип калды. Анан бул кишиге тирүүндө батырлыкты бербегенде жаман көрбөгүлө. Өлгөндө беребизби? Айткылачы. Анан мына Шаршен Касенов агайыбыз айтып кетти, стипендия жумуш деп. Негизи нерде өңчөй ач батырлар отурат. Айлыгыбыз жок болсо дагы баары иштейбиз. Анткени биз фанатпыз. Анткени биз өзүбүзгө сөз бергенбиз. Эртең күн мен Азиянын, дүйнөнүн, Олимпиаданын чемпионун чыгармайынча мен бул жумуштан кетпейм деп. Нерде отурган тренерлерим бар, булар оорулар, спорт менен ооруп калгандар. Жеме тура эмес айтып атамбы? Анан эмне үчүн биз спорттун адамдарын туура иш кылдырбай, коррупционерлерге жол берип, тебелечиш керек. Ошого жооп бергилечи, отургандар мына мен деген жигиттер отурасыңар. Жеме тура эмес айтып атамбы? Анан мына отурган көпчүлүк аксакалдардын бетинен айтат элем. Аксакалсыңбы? Аксакалдай жүр. Тияка бирди сүйлөп, бияка бирди сүйлөбөй. Калыстыңар менен жүргүлө. Анан мен ол жерде отурган жигиттерге айтат элем. Мына баарыбыз бүгүн Садыр Нуркожоевичти колдоп атабыз. Ушул жигит болсо экен, спорттон биринчи чыккан биздин президент таза болсо экен деп. Анткени спорт адамды тазалыкка жана эрктүүлүккө дайындайт. Ошого үйрөтөт. Анан мен айтарым мындай. Кээ бирлер бар, берден чыгат дагы кайра башка сөз сүйлөйт. Бай ата бабабыз бекеринен айткан эмес. Эгер ушул жерге келип жакшынакай сөзүңдү айттыңбы, тилегиңди айттыңбы? Ошол тилегиңен, сөзүңөн айтсаң, ата бабалар айткандай төбөсү ачык көк, төшүтүктү жер урушун демекмин. Эми баарыбызга Кудай ден соолук берсин, сизге да ден соолук берсин. Ата бабабыз айткандай дайыма атабыз кыргыздын руху Манат атабыздын арбага колдоп жүрсүн. Сизге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Мындан ары Кудай буйрса ачык айткан сөзүңөр үчүн кайсыл бир тармакта, спорт тармагында болобу же кайсыл тармакта болбосун, кемчиликтерди айтып, ошонун кантип түздөп кетүү жолдорун көрсөтүп тургандыгыңар үчүн эч кимди куугунтуктабайт. Эч кимди куугунтуктабайт. Муну мен жеке көзөмөлүм алам өзүм. Анан азыркы жана айтып аткан проблемаңыз боюнча 20 күндөн бери чечиле албайт. Арыз менен кайрылып коюңуз, шайлоодон кийин карап териштирип берейин. Каныбек агай боюнча туура айтасыз. Каныбек агай кыргыз эл баатырлыгына татыктуу. Мен азыр эми кандидатмын да, азыр бүгүн бере албайм. Иштеп турганда ондогон бир тизмелерди алып келишти мага. Ушу жылдын аягында ушундай награда бере коюш керек, анан жыл бүтүп атканда жылда берип атабыз деп атам тааныбаган фамилияларда. Жаш балдар жүрөт, жаш кыздар жүрөт. Анан мен сразу андай токтоттум. Уят болот. Мындан ары сыйлыкты жөн эле баягы налево направо чача бербейлик. Эмгеги сиңген, жашы эң жок дегенде бир 30дан жогору болуп мындай элге таанылып, эмгеги сиңгендерге берели. Мындан кийин эми баягы бир-эки жолу трибунага чыгып ырдап койгон үчүн эле, сахнага чыгып койгон үчүн эле эл артисти, эл баатыры дегендерди бере бербейли деп мен токтотуп салганмын. Кудай буйрса, муну дагы баягы илгеркидей кылып, ошол эле мезгилде мына татыктуу агаларыбыз, мен мисалы билген эмесмин, азыр мына угуп атамын. Ушундай татыктуу агаларыбыз, эжелерибизге беришибиз керек да. Эң туура айттыңыз, биз кыргыздар тирүү кезинде адамды сыйлап алганды баягы көнүшүбүз керек да. Адам өтүп кеткенден кийин, өмүр өтүп кеткенден кийин анан жакшы эле мындай иштерди кылды эле деп анан кийин өлүп кеткенден кийин анан сыйлап калабыз да, баягы китеп жазабыз ал боюнча. Ошон үчүн тирүү кезинде неме кылып коелу. Буга сөзсүз көңүл бурабыз.